mına toplamdın negizinde mına решениeni alıp biz şu demege işenip algamızda var. Tek pasport Amerika'nın решениesi var. Rossiyada işlep baldadım çoğundoru. Almata'da işlep bari çoğuntu şu düğüde alsak hem buzağız dep atkanı men жүрегim ortu ile atamdan negizisi hem tükkan üylep sürdük bardı polnayımla bardı çeşip var. Bunda mine zakon iştegen emeспин murun Türkçe zakonda mas çeş meriyanıkın mına tek pasportu mına nemesi bar boltup buzağız degen жүрек ortuda. Şunu tora ses berse deyim da. Kaç yıl yaşaysınız? Bütkönne bir yıl ile bana hazır. Men bütkönne buzu adat da emiş. Şu mehnetim vardı 2 yıl olup kaldı şu 2 yıl. Алардын юридический отделы бар, юристтери бар. Жоопту бизге берген жок. Жөн эле отписка кылып койду. Ваше заявление осмотрено, оставилось без рассмотрения. Кандайча без рассмотрения? Сага кайрылып атса, без рассмотрения кылып чыгарып берип коет го. Эми ал болсо биринчи кадамда биз тараптан да негизи биз административный судка берердин астында вне судебка деп коет. Ошого мэрияга кайрылып, сен туура эмес кылып атасың десек, ал жооп бербей жөн эле мынтип кагазды берип коет. Азыр ошо кагазды алдык, мисалы печати менен алып туруп, эми административный судка беребиз. Айттык, биздин конституцияда жазылган укуктарыбыз тепселенип атат. Мына сот карап бериңиз, чечим чыгарып бериңиз деп. Бердик, эми соттун кандай чечими болсо, ошондой мен ойлойм, конституцияда, мыйзамда баарында жазылып, соттордо эле адилеттүү чечим чыгарат деген ишенич бар. Сиздин жер ошо буздурула турчу курулуштардын катарында? Бияқта менин гана жерим эмес. Мына могу көчөдөн баштап, тетиги проспект Мирага чейин. Ошону 92-жылга арты көстөй жылып атпайбы? Мисалы 92-жылы сен мүмкүн даже төрөлгөн эмессиң. Ал 92-жылга алда эле ким билет 92-жылы ким болгонун? Ошондо берилип кеткен ошо жерлер, 92-жылдан кийин берилген. 2002, 2004, 2007, 2008 постановленияларын берген. Мурунку бийлик менен мыйзамдалып берилген. Постановлениясы бар. Мэриянын өзүнүкү. Мен мисалы сатуулардын астында тактадым. Могу жерде курса болобу? Деп туруп госрегистрден карасам ограничение жок. Ага ишенбей барып туруп ДЖСтен сурадым. Кайсы жылдары ошо? Бул 5 жылдай болуп калды го дейт. Сурасам. Ограничение нет на строительство. Сиз канчанчы кожоюнсуз ошо жерде? Мен 6-чы. Элестетиңиз 6-чы. Сатып алганда да жөнөкөй кишиден сатып алгам. Мен мисалы өкмөттө бирде күн иштеген жок. Анан кийин жакта айтып атпайбы, элди бөлбөш керекпиз деп. Негизи элге мондай туура эмес маалымат таралып атат да. Биякта жалаң гана ушундайлар басып алган. Анан кийин мыйзамсыз басып алган деп. Мыйзамсыз бирде участок жок. Биякта баарында кызыл китептери бар. Эртеңки күнүчү элде мондай эме жаралат да. Ишенич жок да. Эртең мисалы мен дагы бир жерде үй курам десем, 5 жолу ойлонуш керексиң да. Кыргызстанга курайм деп. Барып туруп башка эле мыйзамдуу мамлекетке сатып алайынчы мен. Анткени 5 жылдан кийин дагы бир мэр келет да, айтат, бул жериңер мыйзамсыз берилип калыптыр предыдущий мэр менен. Деп туруп сени кууп чыкса кандайсыңар? Буга чейин тактадым деп атпайсызбы жерди алып? Ошондо билгенсиз деп парктын жери экен же анда да жок. Аякта жазылган эмес парктын жери деп. Бизде ИПЗ бар. Колума документ алып келген. Бар айтып атат, жөн эле алган, анан мыйзамсыз алган. ИПЗде карта турат. Картада ар бир участок жазылып турат. Мына кантип үй курулат. Мыйзам чегинде. Биринчи жер сатып аласың. Жер сатып алгандан кийин распоряжениянын основаниясында ИПЗ жазайсың. Биринчи. ИПЗнын основаниясында проект жазайсың. Анан проектти согласовывать этесиң. Бишкек глав архитектурада. Аны согласовать эткенден кийин разрешение аласың курулушка. Ошондон кийин гана курасың. Ошонун этаптарын баарын өтүп, берип, анан курдук да. Мисалы мен законопослушный гражданин. Эч бир этабын нарушать эткен жок. Канча жылдан бери жашап келатасыз бул жерде? Эми жашаганыбызга деле мына 1 жылда куруп албайсың да. 5 жылдан, 10 жылдан. Арабызда бар 10 жылдан бери куруп аткан үйлөр бар. Эми улам тапкан акчабызды салып атабыз. Салып мына 24-жылы февраль айында алгандар бар. Ошолорду
Азыркы мэрдин убагында алынган жерлер бар, үйлөр бар. Ошону анда айтпайбы, бул спорный жер, бияктан чекит албагын деп. Сиз да 10 жылдан бери жашап келатат десек. Мен 10 жыл эмес. Буга чейин мындай маселе жаралган эмес? Жаралган эмес. Башынан быйыл эле жаралды. мен башынан келгенде эле мындан башка дагы жерлерди көргөм. Каяктан мыйзамсыз же болбосо бирдекеси туура эмес болсо алган эмесмин, караган. Мен муну объявление менен келдим. Мисалы объявление менен келдим, сатып атасың, кана кел, документин текшерели деп текшертип келдим. Осы регистрден барып сурадым. Алсак болобу? Эч бир чекит жок. Жок. Ала бергиле. Ал мамлекеттик орган да, мэриянын органы да. Берип атат да руксат. Бергенден кийин, анан кийин баланча жыл өткөндөн кийин менин постановлениямда 20 жылдан ашыптыр. Мен 6-чы хозяин болуп атпайм. Мисалы, мындан башка баратыр жериңиз жок да, мисалы. Эми башка жака барабызбы, башка жака барбайбызбы? Это бул экинчи маселе да. Биякта жашаган келгендердин арасында көп кабаттуу үйдө жашаган бир комнаталык батирде жашагандар бар. Өмүр бою иштеп ошол бир үйгө эптеп зорго жеткендер бар арасындачы. Ошолордун тагдырын ойлобой азыркы бийлик ушундай чечимдерди кабыл алып атпайбы? Аларды каяка жибересиңер? Каяка кетет алар? Мына ошондо мына эле билинип атат да. Же буларды тийбейбиз, же буларды согобуз деген маанинде түшүнүп атабыз. Анан кийин массовый средства массовой информациядан берип атат. Мына 20-сында бүгүн чыгабыз, бузабыз деп. Айткан жок. Бүгүн аким чыгып айтып атат. Мына муниципалдык жерге чыкканыңарды алабыз. Да, ал мыйзамдуу. Ошентип элге жеткизип бербейби? Туура маалымат. Анан кийин жөнүндө келебиз биз. Демек, буга чейин соттун чечими жок, эчтекеси жок. Түшүндүрүү иштери жүрбөйт. Түшүндүрүү иштери жок. Бүгүн эле болуп атат да. Келип туруп момундай бир кагазды чалып туруп койгондо, кагазында мындай болуп жазылып турат. Бир айдын ичинде дейт. Силер үйүңөрдү добровольно тапшырып жетип калгыла дейт. Анткени даже укугу жок. Бизди үйдөн чык дегенге мэриянын укугу жок. Бул эч жерде жазылуу эмес. Ал только бизге кайрылып атат. Өзүңөр эле берип кеткиле. Мисалы, сиз менин ордумда болсоңуз эмне дейт элеңиз? Мен кантип кошуп кетем? Мен бүт мыйзам чегинде мен бул үй. Мен эмнеге өзүм менчик акчама сатып алган нерсени бошотуп бериш керек. Сиз айтып атпайсызбы, административдик сотко кайрылабыз депчи? Анан бул азыр Сейил бакты шаарга кайтаруу бул бийликтин баягы чечими болуп атпайбы, максаты? Анан канчалык административдик сот сиздердин пайдаңызга чечет деген үмүттөсүз? Эгерде мыйзамдын земельный кодекске, конституцияга таянса, адашпайт. Аякта ким эле Ишенбай Кадырбеков айтпадыбы? Жердин хозяйыны аябай жакшы укуктары жазылган. Алганга укугу жок. Муниципалдык органдардыкы, башка мамлекеттик орган алганга жок деп жазылып турат. Билбейм, эгерде сот адилеттүү болсо, башка чечим болушу мүмкүн эмес. Бирок ошол нерсеге канчалык ишенет атасыз? Эми канчалык ишенген бул экинчи маселе. Мен оюмча сотто деле мындай билимдүү инсандар иштейт, туурабы? Анан эртеңки күндө эле бар. Бигин туура эмес чечим чыгарып койсо, алар да жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн да кийинчи. Ошон үчүн эгерде мыйзам жолу менен жүрсө баары, эртең эч бир маселе жаралбайт да.